Бул жерде достор, ошол эф'аленин хемзеси 20-дан ашуун маанилерди билдирет дедик. Ошол 20-дан ашуун маанилерден 8-өсүн жаздык. Бир-бирден көрүп, таанышып чыгабыз анда. Хемзету эф'але тежи'у ли маанин. Эф'аленин хемзеси бир канча маанилер үчүн келет. Эми арабчада колдонулган бир сөз. Биз кыргыз тилинде аны эф'аленин хемзеси бир канча маанилер үчүн келет деп айтпайбыз. Бир канча маанилерди билдирет деп которобуз. Литтаадиети таадиет үчүн болот экен. Таадиетти биз буга чейинки сабактардын бардыгында көрүп, жаттап деле бүттүк. Мутаадди фаилдин фиали меф'улу бихке өтсө, бул демек мутаадди болот деп. Мисалы, акрамтуху, мен ага икрам кылдым. Бул жерде фаил болгон мен аткарган икрам фиали башка бирөөгө өтүп аткандыктан бул мутаадди бир фиал болот. Дагы бир нерсе достор, араб тилиндеги бул фаилдер бир меф'ул алып мутаадди болот, эки меф'ул кээде 3 меф'улга чейин алат. Эгерде ушул иф'ал бабына салынган калыбына келтирилген фиал иф'ал бабына чейин лазым болсо, анда бул жерде мутаадди болот, дагы бир меф'ул алат, бир меф'улу бих алат. Эгерде иф'ал бабына чейин эки меф'ул алып жүргөн болсо, анда бул жерде бир меф'ул алып жүргөн болсо, бул жерде уже эки меф'ул алат. Эки меф'ул алып жүргөн бир фиал болсо, анда уже 3 меф'ул ала турган күчкө ээ болот. Мисалы, а'лама Зейдун Амран Бекран Фадилан. А'лама деген фиал сүласиде алиме я'ламу деген фиал. Алиме билди, а'лама билдирди. Бул сүласиде эки меф'ул ала турган бир фиал. Бул жерде уже иф'ал бабына кошулду, өзү итак эле мутаадди бир фиал болуп, жана экиге чейин меф'ул ала алган бир фиал болгондуктан бул жерде уже 3 меф'ул алды. Мисалы, а'лама билдирди, Зейдун Зейд, Амран Амырга билдирди, Бекран Бекирди билдирди, Фадилен фазилеттүү экендигин билдирди. Зейд Амырга Бекирдин фазилеттүү экендигин билдирди болуп калат. Ахража сүласиде мисалы чыкты болсо, хаража иф'ал бабына алып келдик, ахража чыгарды. Уже мутаадди болуп калды. Әужеле сүласиде вәжиле коркту болсо, бул жерде әужеле уже коркутту болуп, дагы мутаадди болуп калды. Әжлесе сүласиде желесе олтурду болсо, бул жерде әжлесе олтургузду, башка бирөөнү болуп калат. Анан агна сүласиде гание, бул мындай бай болду деген бир фиал болсо, бул жерде агна уже бай кылды, башка бирөөнү бай кылды деген маанилерге келип калат. Улантабыз, ли сайрурати, сайрурат үчүн болот экен. Сайрура деген сара деген фиалдын мастары, сара деген болду деген. Бирок бул жердеги сайрураттан максат, бул жердеги сайрурат деген бир нерсенин ээси болуу, бир нерсеге ээ болуу деген сыяктуу. Мисалдарды дагы жакшы түшүнүп алабыз деп ойлойм. Мисалы, эмшар ражулу, эмша меша деген басты, алды көздөй басты болсо, иф'ал бабына алып келгенде бастыра турган же муну ошол ордунан жылдыра турган бир нерсеге ээ болду деген болуп калат. Мисалы, эмшар ражулу деген эй деген бул тоист деген сөз, каша менен салыштырсак болот. Ушул мисалы түшүндүрүп берип атат. Сара болду, да машиятин, аны ошол жылдыра турган бир нерсеге, мине турган бир нерсеге ээ болду деген мааниде чыгып калат. Эгерде өзү басып баратат, жыбып баратат деп айта турган болсо, анда иф'ал бабы жок эле машар ражулу деп койсок болот. Басып, жыбып баратат деп. Ал эми ошол муну бастырып же муну ордунан жылдырып бара турган бир нерсеге ээ болду деген сыяктуу, ошондой бир нерсе менен басып баратат деген сыяктуу маанилер болсо, анда уже иф'ал бабына салып колдонсок болот экен. Әлбәнәти шату. Әлбәнәт сүттүү болду, сүт ээси болду деп айта албайбыз эми. Сүттүү болду, эшату кой. Сүт жок болчу, сүттүү келбей аткан, бирок сүттүү болду, сүткө ээ болду деген маани. Мисалы, мунун әлбәнәти шат деген сарат болду, эшату кой, зәтәл ләбәни сүттүн ээси болду.
то есть süttü болду, süt gelip başladı, bolup kalat. Leben деген söz ifal babını okup atkanda ayttık dostlar, isimlerdi fiil kılat dep. Leben деген bul süt деген söz. Biroq ifal babına alıp gelip elbene degende уже süttü boldu dep bir fiilge aylanıp kalat eken. Ulantabız. Lil vicdani, vicdan üçün bolat eken. Vicdan деген tabu. Sözme söz kotorsok, kanday tabu болот? Бул биз кыргыз тилинде мисалы мен бөрөнү таптым же деп мындай антип айта албайбыз да. Мен бул кишини мындай берешен таптым же болбосо берешен эмес сараң деп таптым же жакшы деп таптым же начар деп таптым же болбосо жалганчы деп таптым деген сыяктуу жерлерде колдонот. Бирок биздин тилибизде андай жок. Таптым деп колдонулбойбуз да. Биз жалганчы деп кое жөнүл же болбосо мындай жалганчы экен же болбосо ушундай берешен экен деп айтышыбыз мүмкүн. Араб тилиндеги структурасы бул сөздөрдүн, бул маанилердин, бул мааниде колдонулган сүйлөмдүн структурасы бул бир аз башкачараак болот экен. Мисалы, абхалтуху ай, то есть яни вежеттуху бахилен, абхалтуху вежеттуху, мен аны таптым, бахилен сараң катары таптым. Мен аны мисалы анын билбейт болчумун, сараңбы же берешенби экендигин же болбосо берешенди ойлочумун, абхалтуху, бирок аны мен сараң катары таптым. Сараң экен ал деген мааниде. Акзаптуху ай вежеттуху каззабан, акзаптуху, мен аны жалганчы катары таптым деген мааниде колдонулуп калат экен. Geçiresizler. Lil haynuneti, haynunet üçün bolot eken. Haynune degen hana degen fiilden mastarı. Jakındadı degen, jakın bolu siyaktu. Ahsada zar'u. Ey ahsada zar'u degen hana jakındadı. Vaqdu hasadihi, tüşümdü cinoçu vakıt jakındadı. Ahsada zar'u, ahsada vakti jakındadı. Ezzar'u, tüşümdün. Tüşümdü cinoçu vakit jakındadı degen manide eken. Dağı bir misal. Erkabel muhru ey hane vaktur rikabi. Erkabe sülasida rakibe mindi. Hayvanga mindi, atqa mindi, başka hayvanlarga mindi. Minile turgan hayvanlarga bolot. İfal babında erkabe minüge jakındadı. El muhru жылкынын баласы. Жылкынын баласын мисал кылып айтсак, эгерде 2 жашта миниле турган болсо, ошол 2 жашка жакындаган кезде, демек ушул фиилди колдонсок болот экен. Эркабе минүүгө жакындады, el muhru жылкынын баласы деп. Ey hane jakındады, vaqtur rikabi minүү vakti jakındadı. Уже minse bolot деген маанилерде. Lil izaleti, izale жок кылуу, бир нерсени жок кылуу, жокко чыгаруу үчүн болот. Ушул эле мисалы амана деген фиил, амана иман келтирди болсо, ошол хемзени изалет үчүн колдонсо, эгерде бир киши амана деген мен иманымды жок кылдым деп, анда уже амана мисалы иман келтирди, мүмин болду деген маани чыкса, изалет үчүн колдонсо, ошол хемзени мисалы аманада ал жерде уже имандан чыгып кетти деген маани келип калат. Мисалы ашкайтуху, мен анын арыз муңун жок кылдым. Аны арыз мұң болчу, мен ошол арыз мұңга жардамдашып, жардам берип, ошол арыз мұңду жок кылдым деген маани. Эй, әзелту, мен жок кылдым, анху, андан, шикаяте, ошол проблеманы, арызды, мұңду, анын жанын кыйнап жаткан арыз мұңду мен жок кылдым деген мааниде болуп калат. Лил духули, духул үчүн болот экен. Духул деген кирүү деген. Бул жердеги кирүү маанисин азыр көрөбүз. Кандай кирүү? Асбаха, таңга жетти, таң атырды, арражулу, киши. Эй, дахале, кирди, фис сабахи, таңга. Демек, духулдагы хемзе, духул үчүн болгон кезде хемзе
Бул мисалды сыяктуу, мисалы асбаха жөн эле бир исим болсо, сабах деген, таң деген исим болсо, бул жерде уже хемзени кошкондон кийин таңга кирди деген фиилге айланып калды. Бул духул үчүн болгон кезде хемзе нахифте бар, зарф деген тема, зарфиет. Ошол бир заманга же бир меканга, бир жерге кирүү үчүн колдонулуп калат. Дагы фиилдерден мисалдар берсек, ашрака шарк, чыгыш. Ашрака ошол чыгыш вактына, күн чыгыш вактына кирди. Демек, киши күндүн чыгышын мындай тосуп алды деген маанилерде болуп калат. Биздин тилибизде азхара зухр деген түш вакты, азхара ошол түш вактына кирди. Файлга карап туруп, ражул болсо киши же болбосо азхара имраату аял киши кирди деп колдонсок болот. Лил кесрати, кесрат көптүк үчүн болот экен. Мисалы Әл-бәнәр ражулу, әл-бәнә сүтү көп болду, әр-ражулу киши. Кишинин сүтү кантип көп болот? Бул логикага деле туура келбеген нерсе. Кишиден, эркектен сүт келбейт, чыкпайт. Демек, бул жерде бир башка маани бар. Кандай маани экен? Әй, кәсура индахул лабан. Кәсура көп болду, индаху анын жанында, ошол кишиге тиешелүү сүт. Әл-лабану сүт. Демек, кою, уyu, топозу, эчкиси, төөсү, сүт чыгарган хайвандары аркылуу, мисалы, сүтү көп болсо, ошол учурларда әл-бәнәр ражулу деп колдонсок болот экен. Сүтү көп болду деп. Жогорудагы айтканыбыз сыяктуу, ифал бабынын өзгөчөлүгү исимдерди феил кылып аткан болчу, бул жерде дагы лабан деген исимди феил кылып койду. Daha bir misal, azbal mekanu, azba antilopası көп болду. El mekanu, mekandın jerdin, bir jerdin antilopası көп болду деп. Zabi деген бул жөн эле бир антилопа деген исим болсо, эч кандай фиили жок эле, мазый мастары жок эле. Ифал бабына алып келдик муну. Азба, бул жердеги ифал бабынын хемзеси дагы кесрат көптүк үчүн болгондуктан азбал мекану, мекандын, жердин антилопалары, антилопасы көп болду деген маани чыгып калды. Дагы бир колдонулган жери достор, лит темлики, темлик үчүн болот экен. Мүлк төндүрүү, мүлк ээси кылуу, тартуулоо сыяктуу маанилер. Мисалы, ән-әл-түху, мен ага тапочка бердим болуп калат. Бул жерде мисалы бердим деген сөз жок, же икрам кылдым деген сөз дагы жок. Наал деген фиил эмес, сүласиси жон гана наал деген тапочка деген сөз. Ифал бабына коштук, ән-әл-ту, мен аны уже наал ээси кылдым. Наал деген айет керимеде дагы бар. Муса алейхиссалам Аллаху Таала менен сүйлөшүп туруп келатканда, фахла наалейк, наалдиңди, бутуңдагы тапочкаларды чеч, анан кел сүйлөшүп турган жерге деген айет керими бар. Наал деген достор ылдый жагы таманы жыгачтан бутту эметип мындай киргизип жүрө турган жери териден жасалган ошондой тапочкалар эски замандарда, бүгүнкү күндө деле бар. Бул мисалы тарыхый бир месчиттерде же ушул сыяктуу жерлерде колдонулуп жүрөт. Стамбулдун мисалы месчиттеринде толтура бар наал. О эски бир тапочка түрү. А'баттуху, бул жерде дагы темлик үчүн а'баттуху, мен аны кул ээси кылдым. То есть ага мен кул тартууладым, кул белек кылдым, кул ээси кылдым ага. Менде кулдарым бар дейли, сатып алган 4-5, мен ошону жакын бир досума бердим. Эгерде мен ошо кул бердим деген мен айткым келсе сөздү, мен узун кылып фиил, фаил, мефуллерди алып келбейли, абатту деп койсом, мен ага уже кул бердим, кул тартууладым, кул менен аны мүлктөндүрдүм деген мааниге келип калат экен. Ахдамтуху, мен ага кызматчы тартууладым, кызматчы белек кылдым
кызматчынын ээси кылдым деген сыяктуу. Мисалы темлик деген мүлктөндүрүү деп эдикпи? Ээ кылуу. Мен ошол бир инсанды аны кызматчынын ээси кылдым. Ага кызматчыларды бердим деген сыяктуу маанилерге келип калат достор. Эмки сабакта көрүшкөнгө чейин саламатта, аман